Бул KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11-июлда Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Бул эки мамлекет башчыларынын кезектеги жолугушуусу буга чейин салт болуп калганда эки тараптуу форматта өттү. Сооронбай Жээнбеков жана Владимир Путин Россиянын президентинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик визитинин жыйынтыгында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясына жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасында 2020-жылды кайчылаш жыл деп жарыялоонун алкагында иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча пикир алмашышты. Соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактарда эки тараптуу актуалдуу маселелер жана ошондой эле жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун кеңешинин алдында боло турчу сессиясына даярдыктар талкууланды. Аталган уюмдун саммити Бишкек шаарында 2019-жылдын 28-ноябрында өтөт. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин расмий сапары менен Кыргызстанга келди. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Манас эл аралык аэропортунда аны премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Аэропорттогу расмий жолугушууда Ардак Кароолдун ротасы түзүлүп, оркестр эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткарды. Аскар Маминдин Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында бир катар иш-чара өткөрүү пландалган. Алардын катарында 8-чи Кыргыз-Казак өкмөт аралык кеңештин жыйыны. Ал эми эки тараптуу жолугушуулар тар жана кенен форматта өтмөкчү. Тараптар жыйын учурунда соода-экономикалык кызматташууну өркүндөтүү, суу энергетика, өнөр жай жана маданий-гуманитардык маселелерди кароону пландаштырууда. Күн тартибинде транспорт, инвестиция, туризм, билим берүү жана башка маселелер кирген. Ошондой эле Казакстандын премьер-министри президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алат. Расмий сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Казакстан менен Кыргызстан оор жүк ташуучу унааларды чек арадан өткөрүү маселесин талкуулады. Бул тууралуу Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушуудан кийин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Анын айтымында Казакстан аркылуу 3-чү өлкөгө жүк ташууларды жөнөкөйлөштүрүү макулдашылды. Жүк алып өтүү маселесин дыккат карадык. Каркыра өткөрүү бекети аркылуу унаа жана товарларды өткөзүү сүйлөшүлдү. Эмки жылы кичи капканы ачабыз. Чолпон ата Алмата жолунун курулушу дагы бир катар долбоорлор талкууланды, деди Абылгазиев. Белгилегисе, Казакстан Кыргызстандан барган оор жүк ташуучу унааларга бөгөт коюп, бир нече чек арасына киргизбей койгон. Кыргызстандык Мээрим Жуманазарова Таиландда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль утту. Турнир 9-июль күнү Чонбури шаарында старт алган. Жуманазарова 68 килограммга чейинки салмак категориясында 3 беттешке чыгып, бардыгын жеңген. Биринчи беттеште таиланддык каршылашын 10-0 эсебинде жеңсе, жарым финалда кытайлык Хин Лини 8-1 эсеби менен, финалда Япониядан келген Ренато атаандашын 8-6 эсебинде артта калтырган. Мээрим Жуманазарова Кыргызстандан барган спортчулардын арасынан биринчилерден болуп алтын медаль тагынды. Буга чейин Кыргызстандын байге куржуну Акылбек Талантбеков, Нуржигит Кеңешбек уулу жана Назира Марсбек кызынын күмүш медальдары менен толукталган. Борбор калаанын жаңы жана эски клумбаларында Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери түркүн гүлдөр менен коздоп жатканын мэриянын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, жалпысынан 10дон ашуун гүлдүн түрү, башкача айтканда 2.167.369 гүл отургузулду. Жаңы клумбалардын эскиздери Бишкек Жашыл Чарбанын агрономдору жана дизайнери тарабынан түзүлгөн. Бишкек шаарындагы тез жардам унаасы менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа кагышты. Бул тууралуу маалыматты шаар тургуну билдирди. Окуя бүгүн 12-июлда шаардын Шопоков Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишкен жеринде болгон. Күбөнүн айтымында Mercedes үлгүсүндөгү унаа жол чырак жашыл күйүп турган учурда өтүп бара жаткан. Ошол кезде эч кандай эскертүү чүйүнү чыкпай, чырагы жанбай келе жаткан тез жардам унаасы Mercedesти сүзгөн.
Кошумча маалыматтарга ылайык, тез жардам унаасындагы медайымдын колу чыгып кетсе, бейтап жеңил жаракат алган. Ал эми 2 унаанын айдоочуларынын абалы жакшы. Жерине башка медициналык кызматкерлери келип, биринчи жардам көрсөтүштү. UFC уюмунун 2 салмак категориясы боюнча чемпиону эркек киши Генри Сехуда аял мушкерлер Аманда Нуньес жана Валентина Шевченко менен беттешүүгө даяр экенин айтты. Маалыматты TMZ порталынын шилтемеси менен Спутник агенттиги жазды. Мындай пикирин аталган порталга берген маегинде белгилеген. Мен 44,19 килограммдан 65,8 килограммга чейинки салмактагылардын баары менен мушташканга даярмын. Эгер Аманда Нуньес да ушуну каалап жатса, мен даярмын. Валентина Шевченко, сени да чакырам. Мен алтын издегичмин. Эгер анын алтыны болсо, аны алгым келет, деди Сехуда. Сехуда Марлон Мораести UFC 238 турниринде техникалык нокаут менен жеңип, өтө жеңил жана жеңил салмак категориялары боюнча чемпион атыкты. Беттеш учурунда Сехуда олуттуу жаракат алган. Жалпыга маалымдоо каражаттардын жазганына караганда, мушкер жаракаттын калыбына келтирүү үчүн бери болгондо жарым жылдай мелдешке чыкпайт. Эске салсак, Аманда Нуньес орточо жеңил жана жеңил салмак боюнча, ал эми Валентина Шевченко өтө жеңил салмак боюнча UFC чемпиону. Акыркы 6 айда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 173 жаранды куткарышты. Мындай маалыматты аталган министрликтен кабарлашты. Ага ылайык куткарылгандардын 70-и жол кырсыгына кабылып, унаадан чыгарылгандар. Ал эми 46 адам өрттөнгөн имараттардан алынып чыгылса, 57 жаран ар кандай өзгөчө кырдаалдан куткарылган. Ал эми 2945 жаранга телефон аркылуу консультативдик жардам көрсөтүлгөн. Жарым жылдын ичинде ар кандай өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу 1039 жолу чыгуу болгон. Лейлекте үйдүн короосунда гүл ордуна баңгизат өстүргөндөр кармалды. Лейлекте наркотикалык өсүмдүк өстүрүлгөндөр кармалды. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалыматка караганда, Испана шаарынын 3 тургунунун үйүнөн баңгизат өсүмдүктөрү табылды. Көк нары деп аталган баңгизат Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.